Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин Ошкобар YouTube каналынын жамааты, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандездер, амансыздарбы? Биз жалпыңыздарга Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда мен бүгүн Насиридин Исанов айыл өкмөтү Чештөбө айылында турамын. Чештөбө айылына келгенимин себеби Чештөбөдө Мелис чабандез, саяпкер жакшы атыны сатууга коет экен. Сиздерге жеткирип бөлүшүп өтөмүн болушунча. Бизден экрандан алыстабаңыздар. Мына учурда Мелис өзү да көрүнүп калды. Эми экрандан алыстабай көрүп туруңуздар, байкап туруңуздар атты. Жакса байланышасыздар, жакшы аттарды чыгарып, биздин Ошкобар YouTube каналынан чыгарып көрүп эле жүрөсүздөр. Мелис кызыл кепкада экен бүгүн. Сиздерге аты тууралуу өзү суроолорду узатабыз. Маалыматты берет, жеткирип өтөбүз. Ассаламу алейкум Мелис. Салам, кандай сака? Саламат, иштер жакшыбы? Жакшы, кандай? Жакшы. Көрүнбөй кеттиң, эмне болду Мелис? Бир 10 күн мурда келип, Байкашка деген атыңы тарттык эле, ошодон бери бир 10 күн узап кетти. Тез-тез чакырып турчу элең. Onu sattım aка, Арапша Хажы деген Ноокатка. Байкашка кетти. Кетти. Ордуна уши келди. Ордуна бул келдиби? Жаңы поступление экен да. Эми бул минген атыңы баштачы өзүң маалыматында көрүүчүлөргө. Жаштан баштасак 5 жаш болду. 5 жаш. Эки асы. Буту колу таза ака, бак кызыл-пызылдар такпадым. Кайпак сайпак кийгизбедиңби? Туктачы онда. Путтарын жакшы көрсүн деп ака. Путтарын жакындан тартып коелун да. 4 казыгы таза аттын. Таза, ден соолугу таза ака. Ден соолугу тазабы? Туяктарын көрүңүздөр аттын. Мына артыңкы туяктарындагы мындай жакындан алып бастырчы, мындай чатка аяктарында байкап туруңуздар. Көңүздөр суранып, көңүздөр комментарий калтырып атасыздар. Жамбаштарыны, туяктарын жакшы тарт деп мына пасырактан туяктарын көрсөтүп, 4 казыгыны көрсөтүп тартып беришке аракет кылабыз. Токтото берем Мелис. Ушул ат экен бүгүнкү чыгарылышта. Кудай кааласа. Буга кайманат койгонсуң, койгон эмессиңби? Кайманат койгон. Коюлганбы? Ягуар деп коюп койдуңар. Ягуар деп атты коюп коюптур. Ошондо алдынан сол туягы, артынан оң туягы ак экен, Мына жерин кичине канаган турат. Сыйрып тура эмесиге. Бирок эч кандай ден соолугу кандай аттын? Улагына. Аттын улаг гарантия. Кирбесе, чыкпаса возвраты менен. Возвраты менен мынакей. Жебич кандай аттын эми? Жакшы. Ох, кысталар. Ат билгенде шунетөс. Мына машинаны өткөрүп жүрбөйлүбү? Мына машина да келип калды. Мына машинаны да өткөрүп жүрдүк деген Мелис. Аттын эми метрге салып өлчөбүз. Атты чабасыңбы, кандай кыласың эми? Үннү караң. Атты чабып, азыр бекеринен терлетип, атты түшүнгөндөр билет өзү. Бузуп албайын дейсиңби? Ат семиз мына эми. Аттын үстү кандай үстү? Үстү мына көрүң, үстү жакшы экен. Үстү өзүнө ылайык үстү бар экен. Кичине жем-жеп туруп калган окшойт, Жем-жеп азыр өз. Нарака бурсаң мындай сорларын тартып көрсөтөлү. Аттын тогу кандай анан? Саратан жемини жеп турат. Азыр аттыдан көп кыйнасак ака. Көп кыйнабай эле коеюн дейсиңби атты? Ат жылоодо, без камчы. Ошондой жылоодо болсо бир жылоосун көрсөтүп койбойсуңбу мындай? Ат жылоодо ысыкта көп кыйнабаш керек жана. Ошого өзүң сайлапты кыйнабай ысыкта бекеринен кыйнап койсоң, алган адам hem жакшыраак бериш керек атка. Алган адам hem күйүп кетпесин. Атка жооп, каалаган жерде улак козоп барам өзү. Ошондо бир метрлеп койбойлу, бою канча чыгат? Метрди алып кел, метр коеюн да, метрди коеюн. Метрлеп дагы көрсөтүп коелу бир мындай баарына калыс болуш үчүн. Метрлеп коеюн.
Мына эми метрлеп көрсөтсөк 65те турат, эми уровенге мына жал түгөгөн жерден 64 деп коерчу Мелис, 65 эмес, мына евро уровенде да. Мелис мына боюну өлчөдүк дегин. Атты эми мындай бир жылоосун көрсөтүп койбойсуңбу көрүүчүлөр үчүн? Көп чаппасаң да мына көрүңүздөр атты. Жылоо менен эле урулуп кетип атат. Озу да жумшак окшойт аттына. Ошондо азыр кыска кой бердиң да. Дагы бир кой берип койбойсуңбу мындай? Бир көрөлү дагы, анан кийин баасына токтолойлучу. Көрүп турасыздар атты туугандар. Эми байкап туруңуздар, мындай болсо да аз болсо да кичине чабып көрсөтүп беремин деди өзү. Мына жылоо, Расул ака. Кой бер. Мына жылоо, мына. Аттын жылоосу өтө эле тез. Болду, эми көп кыйнабай эле коебуз да. Өзүң айткандай, алган ээсине дагы жакшы жетип алсын ат. Мелис, баасын айтпайсыңбы эми? Бас жакын эле айтам, сата турган улуу эле. 3500. 3500 доллар аттын баасы. Номерин канча менен эми? 79 менен. 0779 менен 030304. 030304 номери менен байланышып бересиздер. Атка лайк басып коюңуздар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Саламатта калыңыздар.